Assalamu alaikum dostlar. Обзорда ушундай Kia Morning 1 куб бензин 2019 жылы. Полностью родной краскада. Дөңгөлөктөрдүн абалдары да жакшы. Ушундай серебристый цветте. Так, комплектациясы простой. Передний электропакет болот азыр. Так, кондиционер, печка, AUX USB бар. Пробег 114 миң чыккан. Так, сразу эле краскасынан баштайлы. Так, 77, 56, 81, 83, 60, так, 82, 61, 44, 47, 52, 66, так, 73, 77, 83, 75, 71, 78, 69, 57, так, 57, 52, 79, 82, 73, 67, так, 85, 76, 60, 69, 70, 88, 74, 64, так, 65, 83, 86, 72, 85, так, 78, 70, так, 89. Так, içki stoykaların parakutlarını tekşire getirdi. 52, 64, так, 63, 43, 59, так, 47, 52. Так, бұл жақтары таза, багажник 66, 86, 80, 77, 83, так, 64, 56, 73, 83, 70, 28, так, 81, 74, 74, 82, 82, 74, 84, 73, 69, 53, так, 45, 49, 48, 70, 89, 79, 76, 91, так, 76, 44, 46, 40, 49, так, 64, 78, 64, 77, 73, так, 86, так, 74, 83, 74, так, аппаратурында көріп қойылы. 38, 39, 45, так, 58, так, 44, 57. Так, жалпысынан машинаның абалы ушундай. Полностью родной краскада. Бирде замена болгон жерлери жок. Историясы таза. Шпаклевка болгон да жери жок, краска болгон жери жок, кыскасы. Машинанын кузову идеал. Так. Жактарын карасак. Булардын баары тең.
Заводская краскада, эч кандай күлүштүн издери жок. Заклепкалар дагы. Бул жагында заклепкалар дагы полностью родной бойдон. Так, багажниги. Бул жагында пленкалар да чечилген экен. Так, электроносос бар. Казан таптаза, заводской герметик. Так, артка сиденьясы ушундай. Азыр ушул жерден пауза коюп турабыз. Так, улантабыз. Артка сиденьясы. Бул жагы баары тең иштейт, эч кандай проблема жок. Простой комплектациянын арткысы. Так, ушундай ручной болот, механический. 2019. Передний электропакет. Баары тең иштейт. Так, бул жакта гана кичинекей химчистка керек экен. Бирок в целом машина өзү таза. Айрылган, жыртылган жерлери жок. Сиденьясында да. Бисмилlah. Так, бул жагын карасак, коробка автомат, жагында подстаканниктер. AUX USB, бул жагында выход бар, зарядка, печка, кондиционер. Баары тең иштейт, радиосу. Так, мынакей пробег 114 000 чыга. Родной пробег. Жакта бензин аз калыптыр, кыскача көрсөтүп кетейин. От алышындагы өтө жакшы. Лишний звук жок. Так, кондиционер баары тең иштейт. Так, өчүрүп турабы азырынча. Так, булар да иштейт. И дароо капоттун астында көрсөтөт кетейин. Так, мынакей мотору. 1 куб бензин. Капот чечилген эмес, паркан родной маскадан. Бул жагында эч кандай күлүштүн издери жок. Бүт баары тең, крылосу баары тең өз ордунда. Мотордун иштеши жакшы, сааттай эле чыкылдайт, лишний звук жок. Болгон жууп тазалап коюш керек экен. Машина даярдалган эмес, бүгүн гана келди. Ушундай достор, кимге кызык болсо, кайрылсаңыздар болот. Так, улантабыз достор, муну азырынча өчүрүп туралы. Кимге мал альтрашка керек болсо, кайрылыңыздар. Таап беребиз. Башка светтерин, газ менен жүргөнүн таап бере алабыз. Өтө жакшы. Мен жеке өзүм ушундай элем. Менин пробеги 250 000 түшүп кеткен. Эч кандай проблема жок. Машина жүрүп атат. Ходовкасын гана кылдым, башка ичи майын гана алмаштырып айдап жүрөм. Так, бул сиденьялар максимально артка жылган, ошон үчүн аркасында орун азырактай көрүнүшү мүмкүн. Бирок машина өзү кенен эле. Биздеги жана Honda Fit'те айтпайм. Кенен деп, бирок Toyota Wish менен бирдей. Мынакей булар өтө алдыга жылып кеткен. Аркасында место кенен. Мен өзүм Toyota Wish айдагам, жеке өзүм 1 жылдан бери. 1 жылдай айдагам, ошо менен бирдей да ичи. Көлөмү боюнча деле сыртынан ушундай, бирок сыртынан кичирээк көрүнгөнү менен кенен. Ушундай достор, кимге кызык болсо, кайрылыңыздар. Так, дагы бирөө бар эле, бул кече күнү сатылды. Бул деле ошо менен бирдей, экөө тең. Серебристый өңдө, экөө тең 19 жылы. Экөө тең состояниясы да бирдей.